ишенгенбиз ушу силердей лидерлер чыгышына. Дагы ишенебиз. Буюрса силерден чоң стартаптарды ачып, өзүнүн бизнестерин ачып, CEO'лор чыгып, ушул Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандын өнүгүүсүнө, Кыргызстанда бир чөйрө түзгөнгө билимдүү чоң салымдары кошулат деп. Жалгыз адам эч нерсени өзгөртө албайт. Бирок ошол идеяга бир команда, ошол командадагы бир идеяга бир келгиле билимди хайп кылайлы, келгиле айтини хайп кылайлы. Айдана Өмүрбаеванын Элнура Молдокадыровага берген бир интервьюсун көргөм да, аябай мен да таасирленгем. Балдарын кантип өздөрү эле уктап калат балдарым дегенде аябай таң калып, ушунчалык кыйын экенин, анан Бакыт байке жолдошу жөнүндө аябай сонун сөз айтканда, мен го кичине центрде орусча аны муну билип окуп Америкага келдим. Бакыт мүмкүнчүлүгү болгон эмес, Москвага барып иштеп, бирок өзүнүн бийик максаты болуп, ошол айылдан Американы багындырган адам. Мен ал адам менен аябай мындай сыймыктанам деп айтып берген сөзү мен аябай эсимде калган. Бакыт байке, сиз бизге окшогон региондордон чыккан адамдарга аябай чоң мотиваторсуз. Сизге аябай ыраазычылык билдиребиз ошол үчүн. Негизи Москвага барган кишилер, Москва как бы болото, бир барганда кийин кайра бара бересиң деп көп киши айтат да. Ошол болотодон чыгып ушунчалык кенен дүйнөгө өзүнүн атын тааныткан Бакыт Абдишевка чоң мындай алкыш айтсак болот. Ошондой эле Азамат байкенин өмүр баянын Айбек Шергази аябай сонун кылып чыгарган. Алар үчүн баарыңарга рахмат. Мындай ким элдер айткандай, кечээ концерттен эмоциялар ушунчалык ашып, бүгүн даже мен аябай начар иштедим. Сайкал эже жазып калды эле, мен айттым, Сайкал эже, мен бүгүн кечээки эмоциялардан артынан иштегим келбей атат депчи. 8-9 ай келечек проекти ачылган эле болгон, ошол эле башында эле башталган болгон. Ошол келечек проект, бул уже проект болбой калды, бул эме movement да. Значит, как правильно будет? Движение болуп калды да булчу. Анан кийин бул движение, movement деп жатканда да, ушу проект бул баарыбызга, негизи кыргыз элине, кыргыз биздин жарандарга, кыргыз биздин ушу азыркы учурда кыйналып аткан, кысталып аткан элибизге, бизге мындайча айтканда глоток воздуха болду да. Ошон үчүн мен аябай сыймыктанам силер менен, алтындарым. Бул нерсени токтотпостон масштабировать этиш керек да, чоңойтуш керек. Биз дагы ыраазыбыз силерге. Бирок айтып кетчү нерсе, бизге вот менторлорго, үйрөтүүчүлөргө, мугалимдерге, долбоорду баштагандарга, билимди башкаларга жеткирсеңер, бул бизге болгон ыраазычылык болот. Башкаларга жеткирип, башка үй-бүлөлөрдү ошондой туңгуюктан чыгарып, кыйналыштан чыгарып, ушундай айтиге алып келип, аларга ушундай жакшы жумуштарга тапканга себепкер болсоңор, бул бизге болгон ыраазычылык. Биздин жанагы уюштуруучуларга, Бакыт Айданага, Тимурга, Олжобойго, Чопага, Азамат ага, баарыңарга тең чоң рахмат айтам. Эгерде Америкадагылар кошулса, тоже кол көтөрүп хайдап кетсеңер болот. Саламатсыңарбы, сүйлөсөк болобу? Ооба, кызбараак сүйлөсөңүз болот. Баарыңарга кутман кеч. Мен Бакыт Абдишев келгенде сүйлөп койсом болбойт, себеби мен ушул чоң көп досторду, группалаштарды, аябай жакшы адамдар менен, жакшы менторлор менен таанышып, ушу бир чөйрөгө келишиме Бакыт Абдишевдин келинчеги себепкер, чоң себепкер. Бир жыл Инстаграмында карап отуруп, бүт эмелерин көрүп отуруп эле анан ушинтип бул жака келип калдым да. Ошого чоң рахмат Бакыт Абдишевга, келинчегине, Айданага. Ишиңерге ийгилик. Баарыңыздарга рахмат. Болду. Мага фидбектер келип атты көп. Биринчи жолу театрга бардым өмүрүмдө деп. Чоң иштер жазып атты. Сүйүнүп калдым. Бир жазчы. Мен ошо Бакыт менен Айдана азыр биякта болгон ушуларга рахмат айтайын дегем. Ошолор үйдө отуруп эле экөө айтини элдерге билгизели, жаштар билсин, ушинтип өнүккөнгө умтулсун деп келечек долбоорун баштатып, ошо биз азыр келечек долбоору менен ушундай проекттерге кошулуп, анан келечекке келгенибиз үчүн мисалы Азамат агайлар менен таанышып, Махабат эжелер менен таанышып, жаңы проекттерге чөйрө деп кирип, чөйрө менен чогулуп, дагы чоң проекттер чыгат деп ойлойм.
ошого ушундай кандай десем бир цепь менен эле чоңоюп баратат да биздин комчу, например, ошо IT сообщество. Ошого баштап бергендиги үчүн рахмат айткым келет. Ошо Айдана менен Бакыт үйүндө отуруп эле иштеп, ии деп гавайда жыргап отура бербей, ушундай нерселерди ачып, ушунча кишинин көзүн ачып дегенде азыр келечектегилер баарыбыз эле аң сезим алмашып, ушундай да болот турбайбы деген киши көп болду да азыр таланттар ачылып. Ошого рахмат айткым келген. Рахмат, Нуржасжан. Так, сөздөр уланталы. Айзада, кол көтөргөн. Саламатсыңарбы? Мен дагы ушул Айдана менен Бакыттын ушул азыр Zoom'дагы бир возможность, мүмкүнчүлүк болгонго айтып кетким келди. Концертке мүмкүнчүлүгүм болбоду, жардам бергенге колумда жаш кызым бар болчу. Кийинкиде дагы волонтерство жасай алам деген үмүттөмүн Чырак долбоорунан. Мен бул келечекке негизи келгеним себеп Айдана болгондо мен 1 жыл мурун Айдананы Инстаграмдан көрүп калып, подписка болуп, видеолорун көрүп жүрдүм. 1 жыл көрдүм. Анан YouTube'уна кирип, YouTube'дан бүт видеолорун көрүп чыктым да, баарын көрүп чыгып, эмне кылса демек мен окусам болот экен деген үмүттө жашап калдым да. Анан жолдорун издеп баштадым. Анан мага ошондор көп болду. Айданадан суранышыпчы, Кыргызстанда бизге дагы бир мындай курс ачып бербейсиңби, Айдана дегендер көп болот да. Анын арасында мен да болдум. Анан кийин эле ошо келечек башталып калды. Келечек баштаганда мен жаңы төрөгөн болчумун. Эми кандай окуйм деп жүрүп, ошо колумдагы жаңы төрөп жаш кызым менен азыркы убакка чейин окуп келем да. Анан ушунчалык Айданага ыраазымын. Кийин Бакыт кошулду. Айдананын жашоосун көрүп, кызын да баласын да таанып калдым. Кийин Бакыт кошулду, аны тааныдык. Ошентип келечек долбоорунда мына 7 айдан бери окуп, өзүнчө бир кандай десем, дагы бир үй-бүлө кошулдум да, бир үй-бүлөгөчү. Анан ушунчалык ыраазы болуп, мисалы могу Айдана менен Бакытка азырда чыракты башташып атат. Мага ошогон көп балалуу энелердин чырагына май тамгызып, ошо келечекке бир үмүт ачып бергени үчүн ушунчалык чоң ыраазымын да. Мен да сөз менен айта албай атам. Ушунчалык жүрөгүмөн ыраазымын. Кудай кааласа мага ошогон дагы эмнелер чыракта окушуп, дагы көп мүмкүнчүлүктөр ачылат деген ниеттемин. Ушунчалык мисалы Тимурга, Алжубай агайга, түнүгүн уктабаган Алжубай агайга да чоң рахмат. Башында аябай таң калыштыбыз. Алжубай ага качан уктайт деген суроолор көп болчу да. Анан кийин Азамат агай сиз да кошулдуңуз. Сиздин да менчигиңизге аябай чоң рахмат. Ушул убактыңарды бизге бөлүп, акчаңарды, убактыңарды, эң кымбат нерсеңерди бизге бөлүп берип, убактыңарды кетип атканга чоң рахмат, ыраазычылык айткым келет. Ошо баары бир жерге азыр топтолуп калганга ушунчалык айткым келди, жүрөгүмөн келди. Эми көп волонтерство кыла албай атам, көп жерде дагы долбоорлорго катыша албай атам. Колумда жаш балам бар үчүн, бирок колуман келгенчелик окуп, негизи эле ушу келечекте дагы Алжубай агай айткандай, биз эми как бы будущий спонсорлор болуп атабыз да, могу келечекте чырактан башка да көп долбоорлор болот деген үмүттөбүз. Биз дагы силердин катарыңарга кошулуп бир иштеп калсак бир жерде, Кудай кааласа менде чоң ниетим бар, силерге окшоп мен дагы демөөрчү болуп, спонсор болуп, бир проекттерге дагы алып барганга жардам бергим келет. Кудай кааласа ушул үмүттөрүбүзгө жетебиз деген үмүттөмүн. Чоң рахмат. Ичимдеги нерсенин баарын айтып алдым. Айзада, жакшы өзүңүздү мисалыңызды көрсөтүп чырак дегенде айтор, бирок мен да жеңгем, сиз да жеңдиңиз деп эме берип туруңуз, мотивация берип туруңуз деп. Нургүл Чоюнбекова, Тил Ордо долбоору менеджер. Кутман кеч, саламатсыздарбы? Ушул жердеги биздин демөөрчүлөрүбүз Бакыт, Айданага дагы ыраазычылык билдирip келет. Ар кандай бизге мотивация берген роликтерди көрүп туруп, ушул жердеги келечектеги өзгөчө апалар, кыз келиндер ошол айти багытын тандап алды деп айта алам да. Сиздерге болгон ыраазычылыгыбыз чексиз. Дагы аман эсен болуп, ушундай кыргыз элине кызматыңыздарды кылып, дагы ушул чырак сыяктуу, чырактан кийин дагы башка дагы долбоорлор ишке ашырып, ушундай өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды кылып жүрөңүздөр деп айтмакчымын. Канча кымбат айтып кетиш керек. Сөзсүз түрдө жумуштан кийин бардык, көпчүлүгүбүз
концертти көрүп аябай эс алдык, жан дүйнөбүзгө аябай бир баа жеткис таасир алдык десек болот да. Жан дүйнөбүз эс алды ошол жерден концертти көрүп отуруп. Анткени күнүмдүк жашоодо көпчүлүк эле адамдар баягы өзүнчө убакыт бөлүп, өзгөчө IT концертине деле барып көрбөйт болуш керек. Ошондуктан ушул долбоордун шылтоосу менен биз IT концертке барып, абдан сонун таасир алып, үйгө ушундай башкача эргүү менен кайттык десем болот. Айтып түгөтө албайм. Мен үйгө келип болгон өзүмдүн кандай таасир алганымды айтып берип, аябай толкундануулар болду. Өзүбүздүн курсташтар менен жолуктук, бири-бирибизди көрүп аябай сүйүндүк. Аябай жакын болуп калыптырбыз. 7 ай бою бири-бирибизди таанып, онлайн окусак дагы ушунчалык бири-бирибизге жакын сезилип, ошол жерден ушунчалык бири-бирибизге болгон мындай жылуу сезимдер байкалыптыр десем болот. Ошол бардык демөөрчүлөргө дагы бир жолу ушул жердеги Бекназар агай, Жылдыз академия, Айдана, Бакыт, Тимур бардыгына дагы бир жолу чексиз ыраазычылыктарды билдирип кетем. Келечектеги бардык өзүмдүн курсташтарыма чоң ийгиликтерди каалайм. Кийинки буюрса чыгып келаткан чырак долбооруна колубуздан келишинче жардамыбызды беребиз деп айтмакчымын. Берим. Саламатсыздарбы? Концерт боюнча айтсак, аябай ушу сиз айткандай глобализация көрдүк биз дагы онлайн эле отуруп, ушундай сонун концертти уюштуруп койгонуңар аябай сонун. Өзгөчө эми ошол долбоорду алып чыгып, спонсор болгондон дагы Азамат Жаманкулов айткандай, ошону ишке ашыруу дагы бир өзүнчө бир эме бөлүм экен. Ошол концерт болуп, прям ажиотаж болуп атса, ошол Азамат байке, Миржаз эже, Сайкал эже, Олжой байке төртөө ошол Zoom'га кирип алып, Бактыгүл Кожошова да жүрүптүр, бирок кийин кире албай калыптыр. Төртөө кирип алып, ошол прям месталарды эметип, тиги бу деп обсуждение кылып, аябай уктабай 1 сааттан уктап аттык дегенде аябай ушундай ыраазы болдук. Концерт сонун болду. Болгон эле месталар боюнча эле кичине эме болбосо, калган аябай жакшы сонун уюштуруптурсуздар. Биз волонтер болгонубузга да аябай сүйүндүк. Чакыруу билеттердин дизайнды Арчабек менен Миржаз эже жасады деди. Ошо пригласительный жасаганга, жазып толтурушканга кичине кошулуп калдым. Аябай сонун. Анан биз ойлоп атканбыз да, жана волонтерлорчу азыр Токмок менен Орловка, Петровка келгенде ызычуу болуп калабыз го депчи. Анан бирок Орловка, Петровка, анан ошо Чуйский интернат 50 бала келгенде биз кыйналган жокпуз да. Алар ушунчалык баягы бирдей тартипке көнүп калыптыр. Тиги бу сен могу рядтан 31 местадан бияка өтпөшүңөр керек десе эле, баары эле билип эле ошол местадан өтпөй эле отуруп калды да. Ага караганда биздик мындай обычный адамдар кичине месталарын таппай кыйналып калышты. Так волонтерлор аябай жакшы иштегенге аракет кылышты. Эң негизгиси ушул проекти башталганда ошол Чөйрө, Жылдыз академия, Чөйрөнүн ичинде Башат, КД, Ашар, Жерене деген долбоорлордон ыктыярчылар катышыптыр. Особенно КД аябай көп иш кылды деди. Сиздердин ошол уйкусуз өткөн түнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бизге эң жакшы эмоцияларды тартууладыңыздар. Концертте баарыбыздын жүрөгүбүздө ошол жерде биз отурсак, артыбызда ошол солисттер отурду операнын. Аларга бүт баарыбызга Мадина Орозбайдын аткаруулары аябай жакты. Алар прям браво деп аябай катуу кыйкырып турду. Анан волонтерлор өзгөчө сонун эмоциялар. Тимур байке айткандай, биздин мындай спецодеждабыз уже биздин улупка бар экен да, улуп алыстан эле мынтип күлүп келаткан, уже тааныйсың да, келечек депчи. Келечек деген армияны ошол Айдана Өмүрбаева, Бакыт байке, Азамат байке, Тимур байке баш болуп, Тимур байкенин ушунчалык публикацияларынан ыйлап туруп айткандары мен мындай жүрөгүмдө калган. Каждый раз ошол нерсе мындай көз алдыма келет. Олжобай байке ошол процесстердин баарын жөнгө салып, Аруке ушунчалык чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Чырак деген долбоорго спонсор болгон бардык жердештерибиз, алыста жүргөн
Сиздерге чоң рахмат. Элдер түшүнбөй атат, энелер деле айтып атасыңар депчи, бирок Талай Байкенжан, энелер Мария деген проект эмне үчүн ушундай проектти ойлоп чыктыңыз дегенде аябай жакшы жооп берген. Аны айтыпсам аябай узак болуп кетет. Любой нерсеге стратегический көз караш менен караш керек. Баарыңыздарга салам. Кече биринчи жолу ошо группаштарымдын жүзүн көрүп, баарын кол кармашып саламдашканда өзгөчө сезимдер болду. Мен деле ошо Турциядан келип калгам. Анан ошол эки концертти уюштуруп, акыркы мүддөсүнө чейин жеткизген. Ар бир ушул эки концертке салымын кошкон спонсорлордон баштап, ошо волонтерлорго чейин чоң ыраазычылыгымды билдирем. Аябай чоң, жогорку деңгээлде концерт болду. IT жаатында Кыргызстанга агартуу киргизем деп, алыста болсо дагы жөн жатпай, кичине болсо дагы мамлекетиме, мекениме салым болсун деп идеяны баштаган. Ошол Бакыт байкебизге, келинчеги Айдана эжебизге негизи билим жаатынан, устат жаатынан улуу деп коет. Ошо баарыңыздарга чоң ыраазычылык айтам. Ошо сиздердин аркаңыздардан, ошол ар бир чыгарган постуңуздардан, сүйлөгөн сөздөрүңүздөн, прямой эфирлериңиздин аркасынан көп адамдар агартуу жаатына ошо билимге, ушундай бир идеяга чогулуп, ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп атат деп айтып кетем. Буюрса ошо биздин үй бүлөдө дагы буюрса өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол чыракта мен келинчегим окуйт, буюрса кечегини ошо алып барып жакшы бир сезимдерге бөлөнүп келдик. Биздин ютубер, келечек диджитал менеджери Молдагазы. Келечек боюнча айта турган болсом, Бакыт агай, Бакыт байке, Айдан эже, силерге рахмат. Ушул 3000ге жакын группалаштарымдар мындай олуттук түрдө айта алам. Мен келечекке келгенде Zoom'дан деле сүйлөгөндөн уялчумун да, чынын айтканда. Мага сурабаса жооп бербей деп коет элем. Кандай болот экен деп. Азыр мисалы 200-500 адам сахнада сүйлөй албасам дагы Zoom'дан өзүмдүн оюмду айта алам. Мен келечектен жашоом 180 градуска бурулду да. Мисалы өткөндө эле өзүм классташымын, iPhone телефону бар экен. Ал Instagramга, WhatsAppка кире албай аттыр да. Мен барып көрдүм, көрсө анын iCloud ID'си жок. Мен аны YouTube'дан Insta'дын немесин видеосун көрүп, ошо iCloud аккаунт ачып берип, анан WhatsApp, Instagram'дан сурап бердим да. Анан бул эмне дейин деген, келечектен үйрөндүм да булардачы. Жөнөкөй эле нерсе, бирок баардык адам муну билбейт, издешти. Мен ушул Google'дан, YouTube'дан издегенде мен мындайча айтканда жашоону оңойлоштурганды үйрөндүм. Молдагазы интернеттен жоопторду издеп, ушу азыр биз IT жооп деп кыргызча Stack Overflow жасаганбыз. Ошол жактан ар кандай суроолорго жооптор берип, геймификация кошконбуз. Ошол жакта Молдагазы, Эрбол дегендер немеде эң көп рейтингдер бар, эң көп жооп бергендер да. Бирөө суроо берсе, сразу барып жообун таап, жазып, скриншотторун коюп, стрелкалар менен коюп чыгат да. Жазгүл Дүйшөнбек кызы. Саламатсыздарбы келечек, саламатсыздарбы биздин менторлор, спонсорлор. Биринчиден баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ошо биздин билимибизге билим кошуп, бизди туура жолго салган баарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Мен силерге ыраазычылыгымды өмүр бою айтканга даярмын. Мындайча айтканда, эң биринчиден ошо мага менин жашоомду башка жолго бурган бул Айдан эже болду. Айдан эжеге мен терең ыраазычылык билдиргим келет. Аллах бизге ыраазы болсун. Эч качан жамандык көрбөңүздөр, билүүңүздөр менен. Ошо Айдан эженин видеолорун көрүп, анан мотивация алгам. Мен буга чейин английский тилинен сабак, мугалим болчумун өзүм. Кесибим боюнча анан
бирок эмнегедир аяк жакка өтө кызыгым жоголуп кетти да. Анан кийин күнүгө өзүм намаз окуган сайын ошо Кудайыма суранаттым да, мен туура жолго бур, что-то мен бул кесип менен иштегим келбейт депчи. Анан ошо бир күнү эле Инстаграмдан көрүп калдым, Айдан эженин ошо английский болсо даже еще это приветствуется, чет өлкөлөрдөгү зарубежный компаниялар менен иштесеңиздер болот депчи. Анан эмнегедир мен ошо кыялданганда всегда ошо чоң компанияларда иштегенди кыялданырчумун. Анан сразу билдим, вот это мне Бог послал депчи, Аллахтын берген белеги ушул Айдан эже мага себепчи болду деп. И сразу я начала пытаться. Кудайыма шүгүр, я среди вас, баарыңызга ыраазымын. Ошо биздин менторлорго, бизге билим берген Азамат агай, сизге дагы терең ыраазычылык. Кечеги концерт боюнча айта кетсем, кечеги концертке мен өзүмдүн салымымды кошо алган жокмун. Бирок ошол жактан окуп калдым да Азамат агайдын «У кого есть желание, но нет возможности» депчи. И сразу я написала, и аябай ыраазымын. У меня были нереальные эмоции. Мен, если честно, биринчи жолу бардым опера балетке. Анан эстрада ырларына караганда аякта мындай башкача ырдашат экен, башкача выступать этишет экен. Бир отуруп ыйлагым келди, мындай ырларды угатып, мындай башкача эмоция болот экен. Андан кийин өзүбүздүн менторлорду, агайларыбызды көрүп, анда дагы өзүнчө бир башкача эмоциялар болду. Баардыгыңыздарга ыраазымын. Ошо эки дүйнөдө баарыңыздар бактылуу болуңуздар, келечекке койгон максаттарыңыздын баарына тең жетиңиздер. Мен да келечекте ушундай Кыргызстаныбызга бир салым кошконго аракет кылам, обязательно Кудай буйруса. Ошо чоң рахмат сиздерге. Так, Бактыгүл дагы сүйлөйм дейт го. Бактыгүл теги Айдан менен Бакытка чоң рахмат айткысы келет. Ошо дагы бир жолу. Ошо көрүп кетти деп. Саламатсыздарбы, Бакыт байке, Айдан эже. Ошо мен да ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушунун баарын баштаган адамдардын бири сиздерсиздер. Чоң демөөрчү болуп, ушунча башты баардыгын кошуп, ушундай ийгиликтерге жеткизип атасыздар. Ошо ыраазычылык билдирем. Концерт боюнча концерт абдан жакты. Өзү 7-де башталып 9:30 бүтүп 2:30 саат болсо дагы мындай аз болгондой болду да, дагы отургум келди. Өзү мындай концерттерди жакшы көрөм, бирок операга мындай анча кызыкчу эмесмин да. Анан кечээ күнү жанынан отуруп живой уккан башкача болот экен да. Анан ошо баардыгыбыз эле айтып аткандай сонун маанайда кеттик. Анан да долбоорлор боюнча айта кетсем, чөйрөнүн алкагында дагы сунуш киргизет элем. Эми ыктыярчылар тобун ачып, могу детдомдон келбеди бизге концерт көргөнгө. Ошолорду да чырак проектисине кошсок деген сунуш. Бир айда болобу же бир жумада бир болобу? Бизде адамдар көп эмеспи? Волонтерлорго деле кошуламын дегендер көп болсо керек, каалоочулар. Ошолорго да барып, оффлайн кичине мындай сабак өтсөкпү? IT сабагынан болбосо да мындай кичине агартуу, мындай дүйнө таанымын кичине кеңейткенге жардам берсекпи деген ой сунуш. Бир жылдан бери айтиге өткүлө, айти сонун кыйналаса бирок жакшы болот деп атыпмын. Баарын айтиге алып келип алып, угуп отурабыз. Фидбектери. Мен аябай сыймыктанып отурам бул жерде отуруп. Баарыңарга, кесиптештерге, коллегаларга айтып кетким келет. Достор, мен 3 нерсе айтып кетким келет. Биринчиден, опер классикалык музыка бул эң музыкалардын чоң атасы да. Мен музыканы кичине анча-мынча түшүнөм. Эң музыкалардын интеллектуальный музыка бул классика да. Жөнөкөй музыканы көп угабыз да, фольклор, попсаны. А вот классика бул интеллектуалдуу эң деңгээли бийик турган музыка. Ошол экени биз элге көп андайга чөйрөгө аралашпагандарды ошол жака алып келип, ошолорго көзүн ачтыңар десем болот да. Бул мындайча айткандачы, бул проект детский домдогу жана бала үйлөрүндө, инвалид үйлөрүндө ошолордогу чыга албаган, эшикке чыга албаган, сыртка чыга албаган, эшикке чыгып нан алып келе албагандарды силер театрга алып келдиңер да. Театрга килейген интеллектуалдуу чоң музыкага приобщение кылдыңар да. Бул долбоор, бул аябай маанилүү долбоор. Силер элге агартуу,
жанагы үйүндө дүйнөсү ички дүйнөсү чоңуп кеткен, кыйналып аткан адамдарды алып келип эшикке чыгарып, сыртка чыгарып, силер бул соопчулук иш кылдыңар десем болот да, соопчулук иш да булчу. Анан кийин ошондуктан мындай иштерди, социалдык иштерди менимче көбөйтөбүш керек, чоңойтөбүш керек. Ооба туура. Эмне үчүн кыргыз тилинде жазып атабыз, эмне үчүн чөйрө кыргыз тилинде, эмне үчүн жантан бери кыргызча сүйлөп атабыз, эмне үчүн Кыргызстанга долбоорлор жазып атабыз? Анткени региондордо кыйналып жашагандар көп, Тимурда көп саякаттап жүрөт, көп нерсени көрдү. Биз деле өзүбүз региондордон чыкканбыз, айылдардан чыкканбыз, билебиз кандай жашоо бар. Анан ошолордун жашоосун өзгөрткөнгө кыргызча сүйлөп, кыргызча контент жаратып, кыргызча IT жөнүндө түшүндүрүп берип өзгөртсөк, анан өнүгүп келатып, башка тилдер менен, башка компаниялар менен чоңоюп иштеп кетебиз. Анан мына Айдана менен Бакыттын үй бүлөсү да кошулду, баары тааныйт. Бекназар байкеге рахмат айтып кетким келет. Ошол билетке мынча баланы сүйүтүп койчу деп жөн эле акча берип койгондордун бири, андан сырткары ар дайым долбоорлорубузду колдоп келет. Мотиватор келечектин студенттери менен көп иштешип калды. Ошо өзүнүн кеп кеңештерин айтып, ушундай Бекназар байкелердей колдоочуларыбыз көп болсун мекенге күйгөн. Анан жана фидбектерге дагы жооп бергим келет. Аябай жакшы сөздөр айтылды. Бизде негизинен жакшы сүйлөгөн, жакшы жазган, таланттуу окуучулар көп экен да. Ошого эле плюс IT кылып койгондо алардын аябай эмеси таланттары ачылып күчтүү болду. Негизинен жакшы бир алтын эреже бар. Бирөөдөн кандай мамилени күтсөң, ошолорго ошондой мамиле кыл дейт. Биринчи эң жакшы үйрөнгөндүн да жолу бул бирөөгө жардам берүү. Эгерде кодду окуп атсаң, ошону бирөөгө түшүндүрүп бергенге аракет кылсаң, ошол өзүң билгениңди сен жакшыраак үйрөнөсүң да. Ошол үчүн баягы командада активдүү болуп бирөөлөргө жардам бергендер ар дайым жакшы бат үйрөнөт. Бир командага келип иш кылганда ошондо креативность чыгат да, ар кандай идеялар чыгат. Ошол үчүн биз аябай кубанычтабыз. Бардык айткандарды, Instagram жазгандарды биз көрүп турабыз. Колдон келишинче кайра жооп бергенге аракет кылабыз. Ошо видео менен болсо дагы баарыңарга. Бирок биз силердин үнүңөрдү угабыз. Ошол апакелердин жазганын көп көргөнбүз акыркы убактарда. Бизге бир нерсе жасагылачы, биз 3 бала менен кыйналдык, Москвадан тажадым деген апакелерди укканбыз. Ошол үчүн ушул долбоор дагы башталып кетти. Анан эң башкы өзөгү бул адамды таасирлентиш үчүн ошол каарман, ошол адамга жакын болуш керек. Бул жерде эле мисал Азамат байкебиз, Бекназар байкебиз, ушул бардык силер азыр ыраазычылык билдирип аткан адамдар силерге окшогон эле адамдар. Жөнөкөй карапайым үйдөн чыккан, жөнөкөй Кыргызстандын ушундай жашоосун көргөн адамдар. Себеби гений бир адамды айтсаң, мактасаң, ал башынан эле ошондой университетке барыптыр, ошондой окуптур, ага мен баары бир жетпейт болчумун деген нерсе келет да адамгачы. Эгерде сага окшогон эле адам ошондой ийгиликке жетип атса, анда жетиптир, ошону бөлүшүп атса, эң баалуу нерсе бул бөлүшүү. Ошол сен дагы жетсең болот. Мына деп фронт-энд деле көрсөтө бербей, бэк-эндти дагы көрсөтүп, бөлүшкөн бул көптөрдү таасирлентет да. Ошол үчүн силер дагы ушул нерсени бөлүшкүлө, билимди жайылткыла Кыргызстанда, ушул билимди трендке айлантып, тойлордун ордуна IT форумдарды, тойлордун ордуна IT ивенттерди, азыркыдай чоң долбоорлорду жасайды. ITге кызыккан, билимге кызыккан адамдардын саны жылдан жылга өсүп атат. Биз жаңы блог баштап жатканда, мен жаңы ITге аралашып жатканымда 2014-2015 жылдары вообще IT жөнүндө эч ким сүйлөбөчү. Анан 2-3 жыл өттү, анан анча-мынча элдер кызыгып баштады. Дагы 2-3 жыл өттү, анча-мынча элдер кызыгып баштады. Азыр болсо, ар бир экинчи адам эле уже IT жөнүндө сурап калды да, жок дегендечи, IT деген эмне, бул эмне, каяктан окуйм, кантип окуйм деп. Анан келечек жөнүндө аябай көп сөз болуп атат. Бардык сөздөрдү уктук, бардык каалоолорду уктук. Баарыңарга чоң рахмат. Аябай сүйүндүрөт биздин студенттер ошентип сүйлөп калганын. Анан жаңы проект башталып жатканда бизде башка адамдар менен сөз болгон. Силер 3000 адамды окутуп баштадыңар. Силер эмне 3000 адамды программист кылып алып чыгабыз деген оюңар барбы? Ошону силер кыла аласыңарбы? Анан аларга силер кантип жумуш бересиңер дегенде биз айтканбыз. 3000 адамды биз программист кылабыз деп ойлобойбуз. Болгондо мүмкүнчүлүктөргө келет.
бул жерде ким билет 3000 адамдын ичинен канча адам ийгиликтүү болуп кетет. Орусча айтканда мы хотели показать и доказать вот ребятам, которые вообще не знали, да, что такое IT, вообще не знали, что такое вообще технология, да, дайте им вот информацию, вот тебе IT, она вот такая, можно потрогать, можно что-то сделать, можно его так понять, можно поискать. Так мы хотели дать информацию, это самая basic информация. И дать им возможность научиться самим принимать информацию, изучать информацию, и из этого что-то себе увлекать, да, получать. И потом делать какие-то проекты и менять свою жизнь. Вот канча адам айтты, мен жашоом 180 градус өзгөрдү деп. Бул эмнени билдирет? Келечек иштеди. Келечек өзүнүн миссиясын аткарды. Бул адамдардын жашообу 8 айдагыдай болбойт. Даже окууну 1 айда окуп, 2 ай окуп таштап койгон адам дагы мен сөзсүз түрдө ишенем. Азыр болбосун эртеңби, 1 айдан кийинби бирөөгө барып, $1000 акча төлөп курстан окуйт. Потому что ар бир адамга ар кандай убакытта жетет экен да, ушул эле сабакты окуйт. И плюс колледжге мындай азыркы курстарга, окуу жайларга биз 1-класстагы студенттерди даярдап бердик да. Алар уже билет кантип маалыматты алып, окуп, IT деген эмне экенин билип, кодированиянын основаларын билип, и эң негизгиси бул нерсе өзүнө гана керек экенин түшүндү да, бүт адамдар. Өзү аракет кылмайынча эч нерсеге жетпейт. Бирөө колунан жете эле окутпайт, бирөө жашоон өзгөртпөйт. Ошону бергибиз келди, что ар бир адамдын жашообу, ар бир адамдын ийгилиги өзүнүн гана колунда. Эгерде өзү каалабаса, өзгөрүүлөр болбойт, жашоо өзгөрбөйт. И ошондой эле азыр ар бир адам өз аракет кылып окуп атат. Google'ду колдонуп атам дегени гана кандай сонун, башында Google'дан сурай турган информацияны да сурачу, мындай элементарный информация. Биз ага деле жинибизди келтирбечүбүз. Эми билбесе адам не кылсын? Аны көрсөтүш керек. Надо показать, да, как это сделать. Анан бир эле вопросту 5 жолу бере берсе, кайра эле IT деген эмне дей берсе, анда уже проблема ал адамда, да. Бир жолу сурады, биз бир жолу көрсөтүп койдук, мындай кылып иштеп окусаң болот. Мына сага библиотека дедик, окуду, информацияны сиңирди, дальше поехала, да. И ушулар адамдардын арасынан 3000, 4000, 5000 ушу канча адам таасирленип атат блог аркылуу, YouTube аркылуу. Канча ийгилик жаратат эртең, ошолордун ылдыйындагы бир үй куруп аткандагы бир здание, да, 100 этажный здание куруп аткандын ылдыйындагы бир кирпичи болуп калган деле бул сонун, да. Ошонун ичиндеги бир кирпичи болуп калып, ошонун үстүнө ошондой ийгиликтүү адамдар, ийгиликтүү долбоорлор жаралып, стартаптар ачылса, бул уже биздин салымыбыз болот да. Ошого кирпичиңерди бекем кургула. Билим алгандан эч качан коркпогула, эч качан качпагыла. И ошол нерсе гана силердин жашооңорду жакшы жакка өзгөртүп, ошол бир түрткү болот. Бул дисциплинага айланат. Дисциплина менен жашаган адам рано или поздно ийгилик жаратат. Рано или поздно ийгилик жаратат. Ошон үчүн дисциплина, правила, максат, да, ошо максат жөнүндө айтып атабыз. Максат, коммуникация, элдер менен баарлашуу, и эң негизгиси Бакыт айткандай, Бекназар байке айткандай, бөлүшүү, giving деген сонун сөз бар англисче. Giving кылыш керек да, берүү бул. Билген нерсеңди берүү, колуңдан келген нерсени берүү. Ошол сайклды, круговоротду биз токтотпосок, улана берет. Ошого бардыгыңарга рахмат. Ошо үй бүлөсү IT болгонун каалайбыз. Бизге конкурент эмес, бизге дос болуп, бизге ушундай коллега болуп, ушундай көп долбоорлорду ишке ашырганга жардам берет да. Ошол үчүн IT үй бүлөлөр Кыргызстандан көп чыксын. Азыр келинчеги окуп аткандар, өзүңөрдүн жолдошуңарды окутканга түрткү болгула. Сиз дагы бирөөгө герой болуп калышыңыз мүмкүн да жашоондагы. Эгерде сиздер биздерден ошол каарманды таап, ошол аркылуу ушундай өзгөрүүлөргө келсеңиз, сиз дагы бирөөгө сөзсүз түрдө ошондой бир каарман болуп, жашоосун жакшы жакка өзгөртүп, жашоосуна мотивация кошкон адам болуп каласыз. Негизи ийгилик жаратыш үчүн биринчиден бир жакшы ишти иштеш үчүн эң негизгиси адамга мотивация керек да, причина керек. Эмне үчүн мен ошону кылышым керек деген. Болгону ошо адам билиш керек, каяка баратат, эмне үчүн баратат, эмне үчүн кылып атат, ким үчүн кылып атат. Биз силерге ишенгенбиз. Ошол үчүн ар дайым өзүңөргө ишенгиле, өзүнө ишенген, уверенный адам көптөрдүн жашоосун өзгөрткөнгө дагы мүмкүнчүлүк, мотивация бере алат да. Рахмат чоң баарыңарга.